Озонго Россияга келдик. Мына эми бүгүн Озонго келгенден кийин интересный жашоонун баары ушул жерден башталды. Чындык нерсенин баары ушул жерден башталды. Көп кызыктуу нерсенин баары да ушул жерден башталды. Неге? Анткени биринчиден мен сиздерге кандай түшүндүрүп берем. Агентство Бишкекте действительности көп, что агентстволар Озонго жумушка орноштурабыз, тияк бияк деп, Фобос деген бар. Толтура да, короче. Анан алардын баары айтат, биз эле Озондун официальный кишисибиз, бизге зарплата Озон төлөп берет, и биз официально орноштурабыз деп. Но баардыгы андай эмес. Мен азыр түшүндүрүп берем. Кандай? Ozon.ru бул интернет-магазин, который ичинде бүт баягы болгон не болсо бүт баардыгы бар магазин. Озон өзү эч убакта мигранттарды жана чет элдеги адамдарды, башка адамдарды өзүнүн скалалына жумушка албайт. То есть бул иш менен он не занимается этим делом. Ал эми ошол жумушка орноштуруп, ошол складский жумуштарды кылдырганга бул аутсорсинговый компанияларга берип койгон да. Ошол задачаны на ушу складты иштеткиле. Главный биздин задача товарды оформить этип, упаковать этип бергиле. Болду деп койгон. Дальнейшие действия, бүт жумушту, черный работаны бул аутсорсинговый компаниялар кылат. Болгон жана Кыргызстандагы агентстволар, Фобос, Мовос, Тобос, Интержоптун баардыгы бул посредник эмес. Конечно, Интержоп бул агентство, но основной посредник эмес. Булар деген ошол аутсорсинговый компания болуп эсептелет. Аутсорсинговый компания деген то, что алар биз единственный эле жалгыз эле Озонго биз эле уюштурабыз, калгандар посредник деп айтып аткандын баардыгы бул калп. Себеби баардыгы аутсорсинг, то есть баардыгы посредник. А силер напрямую Озондун өзүнө келип, мен складыңа иштейин дедим эле деп келсең, сени албайт. Неге? Потому что Озондо складка иштегенге жумуш жок. Озондун өзүндө. А вот аутсорсинговый компанияда жумуш бар. Озондун складында иштегенге. Бул ошондой. Аутсорсинг эмне экенин түшүнбөсөңөр, Google'га кирип карагыла. Андан кийин задача кандай? Чтоб Озонго официально Озондун өзүнө орношуш үчүн складта иштегенге жумуш жок, жана башка жагында иштегенге туура келет. Бирок Твердин, же болбосо Москванын, же болбосо российсканын гражданствосы жана пропискасы керек. То есть, по сути, кыргыздарды бул жерге албайт. Сенин кыргызстандык паспортуң болсо бул жерге албайт. А чтоб бияка орношуш үчүн сен аутсорсинговый компанияга орношушуң керек. Демек, жана Кыргызстандагы бүт компаниянын баардыгы булар аутсорсингтер. Булар официальный Озон акча төлөп аларга офис алып берип ошол жерден зарплата алышпайт, андай эмес. Ал калп нерсе. О том, что алар эгерде алар биз аутсорсинговый компаниябыз Озон ушундай деп чындыгы нерсени айтышса, туура болмок. Эң макул, бул не суть, но основной мысль ушундай. Жумушка аутсорсинговый компанияга орношкондо биз мисалы Компас компаниясына орноштук. Компас компаниясына орношкондон кийин Компас компаниясы бизге эмне берди? Озон эмес, Компас. Дагы бир жолу айтам. Бул жерде дорогаңды, который Бишкектен Россияга келген жол расходуңду, биякта жашап жаткан квартираңды бул Озон төлөбөйт. Муну аутсорсинговый компания Компас төлөп жатат. То есть биз Компас деген аутсорсинговый компаниядабыз, демек не Компас төлөп жатат. Кээ бир компаниялар бар экен, аутсорсинговый компаниялар, который жилье бербейт, но зарплатасын бирке повыше берет. Бизге ошол бүт необходимостин барын Компас компаниясы төлөп жатат. Азыр биз мындай бир сөз менен айтканда хостел десең түшүнүксүз болуп калат. Общежитиеде жашайбыз. Бир комнатада 10 киши жашайбыз. Бирок эми 10 киши десе баягы Москвадагыдай баарыбыз бири-бирибизге жабышып жатпайбыз. Ал жерде двухъярусный кровать бар, то есть эки этаждуу кровать бар. Анын ошондон 5 кровать бар, чоң эле комната. Квадрат метри где-то бир комната 10 квадрат же 15 квадрат болот. Ошону менен анын ичинде жашайбыз. Ичи условиясы бардыгы жакшы, стиралка бар, душ бар, туалет ичинде, кухнясы бар. Кухнясында печкасы бар, газы жок, печкасы бар. Ну, плиткасы бар. Свет бар, Wi-Fi бесплатный бар. То есть бүт условия бар. Жыргап жашаганга.
Притом бесплатно. Андан кийин аутсорсинг компания Космос бизге ошол общежитиядан үйгө чейин, жумушка чейинкиге транспортный маршрутка берген. Эртеңки саат 7-де кетебиз. Кечинде саат 7-де 8-дерде келебиз кайра. Жумуш заключается в чем? Эгерде сортировщик болуп келсеңер, бир күн кечке баягы товарлар келет, корзинкаларда, тележкаларда, ичинде толтура товар бар. Жана кассада пик этип ценасын көрүп атпай, ошол сыяктуу сканер бар. Ошол сканер менен штрих-кодторго тыкап, кайсыл товар кайсыл ящикке салынарын эметип турасыңар. Анан бир ящик, бир клиенттик болот, ошол ящикке толтуруп салып бересиңер. Аркы бетинде упаковщик отурат, ошол упаковщик ошол ящикти алып, коробкага салып упаковать этип жиберип турат. Бул жумуш. Акчасы боюнча бизге Интержоп мындай деп айткан, эгерде 60% задачаны бир күндүк планда 60% аткарсаң, 1350 сом төлөп берет. Ал эми 80% аткарсаң 1400, ал эми 100% аткарсаң 1500 өйдө деп. Бирок бияка келгенде чото негедир коллегаларыбыздын айтканы боюнча чото андай эмес болуп атат. Бирок основной мысль, что баары айтып атат, 1300 сом точно төлөп берет, а дальше төлөп бербейт деп айтылат. И мен муну азыр как бы конкретно точный информация деп айтпайын. Бул мындай размытый информация, бул неподтвержденный информация о том, что канча төлөп берет деген. Но 1300 точно төлөп берет, а больше төлөп берет деген сөзгө мен ответ бербей турайын, анткени мен муну точно тактай элекмин. Себеби биз стажировка өткөнүбүзгө 2 күн болду. 2 күн только эле сменге чыктык, жаңы сменге. Бирок в принципе 60% кыла алса болобу деген вопроско мен айтам, смело кылса болот экен. Анткени мен 2 күндөн бери 60% жаап келатам. При том, что менин опытым жок, при том, что мен жай иштеп жатам, при том, что мен эптеп косячить иштеп атам. Но бирок 60% кылып атам. Эгерде мен скорость добавлять этип кийин уже опытный болуп калганда, где-то 1 айдан кийин, я возможно 120, 140% смело, спокойно, кыйналбай жаап алам деп өзүмө ишенип турам. Демек мен деле сверхурочно иштеген деле жокмун, кыйналган деле жокмун. Эң единственный что кыйналган жер бул бутуң ооруп кетет экен, кечке на ногах придется стоять. Бир сөз менен айтканда отурганга болбойт, кечке бутуң менен туруп. Эми ары бери басып, ар кайсы калаксып иштеп турсаң, вообще убакыт билинбей өтөт экен. Вот ошондой. Ал эми дальнейшие действия о том, что зарплата жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Давайте зарплата жөнүндө биз кое туралы. 1300 точно төлөп берет гарантированно. А то, что 1300дөн көп төлөп берет деген суроого мен жооп бере албаймын. Точно төлөйбү, точно төлөбөйбү, мен еще билбеймин. Аны дальнейшимде айтабыз, сүйлөшөбүз. Ал эми жумушка орношосуңар, бул точно. Регистрация алдым, бул точно. Жашап аткан жерим бар, бул точно. Тамак ашты только өзүбүздөн, но еще плюс Озондун өзүнөн сага мындай карточка берет, аны көргөзөм. Бир сөз менен айтканда чип берет. Ошол чип менен сен кирип чыгасың, ошол чип менен сен эметесиң да, бир сөз менен айтканда. Обед ичкенде 165 сом күнүнө дейт. Ошол 165 сомго рассчитанный бир обед бар. Первый шорпо, баягы шорпо эмес, эми лагман с курицей, лагман эмес, кечиргиле. Лагман эмес, лапша с курицей. Лапша с курицей, второй тамак, компот, нан, чай кылып, чай эмес, компот ичсең болот. Ошентип сен ичсең болот, эгерде андан ашып кетсе акчасын төлөйсүң. Эми төлөгөндө деле аябай кымбат эмес. Тамактар средним порциясы кичирээк, но кичирээк болгону менен 30 сом, 50 сом, максимум эң кымбат тамак деген 50 сом. Вот ошондой. Озонун ичинде. Сен главный бибикит этип, эме бүгүн ичсең, бүгүн ичтим деп обедке тиги чипиңди жастырып коесуң, ал зарплатага жаса берет. Среднем бир айга 5000 сом тамак ашка кетет экен, обед ичкенге. Ал эми завтра ужинди придется сен өзүң үйүңөн. Эми өзүң үйүңөн кылганда биз кандай кылып атабыз? Биз деле мелкий тамактарды үйдөн жеп, ал эми тияктан жырына жеп атабыз десек болот. Вот ошондой. Жумуш в принципе жеңил эле. Бир эле жери бар, что сен кечке бутуңан турасың. И все.
А так жеңил эле, эч кандай оор көтөрбөйсүң. Бүт оор нерселердин баарын тележкага сүйрөйсүң. Тележкалары 4 дөңгөлөктө, аны түртсөң тим эле жеп жеңил. Вот ошондой. Эч кандай чуркабайсың. Эгер сен комплектовщик болсоң, ооба аябай бутуң калбай чуркап акакта өлөт экенсиң. А вот сортировщик болсоң, сен бир жерде отурасың, ящиктерге кидайш товарларды бүйттү. Bir gün geçke 60% kılasın. 3 перекур болот. Биринчisi saat 10'da, экинчиси 12'de tamak, üçüncüsü 4'te перекур. Ошону менен кеч кирет десек болот. Эгерде кимде ким иштейм деп келе турган болсо, бир сөз менен айтканда, мен конкретно силерге гарантия бербейм, что ооба кел, мен сени жумушка орноштурам. Нет. Я за вас ответственность не беру. Биринчи очередь. Экинчиси, любое решение, которое силер ооба барам же барбайм деген, мунун баары силерде. Өзүңөр. Анан келатканда, бир сөз менен айтканда, эч кандай фонтандарды, аябай сонун нерселерди представить этип келбей эле койгула. Анткени реальность башкача болуп калышы да мүмкүн. А так, принцип ушундай. И бир сөз менен айтканда, азыркы учурда мен Интерджоп бул отзыв жазганга бир да тыйын, копейка төлөп да берген жок. Жана суранган да жок, Жолдобек жазбай койчу. Просто өткөндө мен видеом чыгардым, видеом чыгарсам жазышты, еще плюс там тияктан да жазышты, что блин, вот где депчи, вот вам, вот. Озондун ичин сыртын тарттым, анткени дагы бир аябай важный нерсе. Эң главный бул жумуштан кетирбүү коркунучу бар да. То есть сен иштеп атсаң, сен озон алып туруп көчкө тээп 5ке чыгарып салышы мүмкүн. Бул очень рискованный. И буга дагы баягы Интерджоп дагы гарантия кылып бере албайт, что сени уволить этпейт дегенге. И Россияда компания Компас дагы. Ал эми алар уволить этпеш үчүн эмне кылыш керек? Эң главный биринчиси тамеки чекпеш керек. Неположенные местадан. Там вообще тамеки чекпеш керек. Биринчиси. Экинчиси жумушка арак ичип алып келбеш керек. Арак ичпеш керек вообще. Болду. Ушул эки составляющий. Үчүнчүсү основной еще эки составляющий. Үчүнчүсү запрещено деп турган жерлерден, пломба барлар жерлерден, башка эшиктерге, немеден складтан башка бир нерсе товарды эчтекени мындай алып чыкпаш керек, жана ошол кылбаш керек. Эң башында айтып берет, эмнени кылбаш керек. Ошол эмнени кылба десе кылбаш керек. Главный охранниктер менен каршылашпаш керек. Эгерде охранник сага бирке жини келип, короче, сдай чип десе эле бүттү же. Жумуш бүттү деп иштейт эле. А так, в принципе, эч кандай деле ким сага штраф салбайт, эчтеке кылбайт, коркунуч жок. Вот ошо. Дагы бир акыркы вопрос. Интерджопко же болбосо башка жерге акча бериш керекпи деген вопроско менин оюмча, менин өзүмдүн позициям боюнча обязательно бериш керек, акча төлөш керек. Анткени эртең күнү силердин кандайдыр бир нерсе туура эмес болуп калса, силер Интерджоптон требовать эте аласыңар. Анткени силер акча берип атасыңар. Акча алган адам за вами ответственность берет. Эгерде силер халявна акча бербей келе берсеңер, эртең бир нерсе болсо, мен сенден акча алган жокмун го, я тебя не заставлял деп айтса, эчтеке кыла албай каласыңар. Так что акча бериш керек.